жана Аллах Тааланын убадасы бар. Кимде ким эгерде Аллах Таалага дуа менен кайрылган болсо, жалбарып Аллахтан тилеген болсо, Аллах Таала убада берген, ага жооп беремин деп. Биз эгерде Аллах Таала дуа менен кайрылсак, демек Аллах Тааланын убадасы бар экен, сөзсүз жооп берем деген. Бул тууралуу Аллах Таала айтат: "Ва кала раббукум удуни астажиб лакум." Мына силердин Роббиңер айтты, мага дуа менен кайрылгыла, менден тилегиле, менден сурагыла дейт. Астажиб лакум, ошондо мен силерге жооп беремин дейт. Менден сурасаңар, мага дуа менен кайрылсаңар, мен силерге жооп беремин деп Аллах Таала айтып жатат, убада берип жатат. Эми бул жакта мына айта кетиш керек да, кээ бир учурда мындай болуп калат да, айтат: "Мен дуа менен сурап жаттым, дуа менен кайрылып жаттым, Аллахтан сурап жаттым." Бирок кандайча мисалы айтып атасыңар, Аллах Таала убада берген деп атат, Аллах Таала сөзсүз жооп берем деп. Бирок кээ бир учурда сурасам бербей жатпайбы деп айтышат. Эми кандай жооп беребиз? Мына Аллах Таала убада бергенден кийин, Аллах Таала дуаларга жооп берем деп убада бергенден кийин Аллах Таала убадаларын бузбайт. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Инналлаха ла юхлифул ми'ад." Аллах Таала чынында убадаларын бузбайт дейт. Демек бул жакта кандай болушу мүмкүн анда? Эгерде адам сурап жатса, жана ошол дуасына жооп кайтпай жатса, эмне болушу мүмкүн? Биз билишибиз керек. Аллах Таала мен дуаңа жооп берем деген маанисинде бул жакта төмөнкү маанилер чыгат да. Биринчиден мындай болушу мүмкүн. Адам сурап жаткан нерсесин Аллах Таала ошол замат бериши мүмкүн. Ким эгерде Аллах Таала дуа менен кайрылып бир нерсени сураган болсо, Аллах Таала ошол замат эле берип коет. Ошол замат эле берип коюшу мүмкүн. Эгерде ошол замат бербесе Аллах Таала, бул экинчи мындай жолу болушу мүмкүн. Анда Аллах Таала ошол сурап жаткан учурда бербейт дагы, кичине кечиктирип берет. Эмнеге кечиктирип берет? Анткени эгерде ошол учурда, сурап жаткан учурда ошол замат бере турган болсо, ал адамга мүмкүн зыян болуп калат. Ошондуктан Аллах Таала кечиктирип берет. Ошо кечиктиргени ошол адамга кайра көбүрөөк өтө пайдалуураак. Эгерде кечиктирип бербесе, Аллах Таала эгерде ошол замат бербесе, же болбосо кечиктирип да бербесе, анын ордуна ушул адам сурап жаткан нерсенин ордуна башка бир алмаштырып, башка бир жакшы нерсени берип коюшу мүмкүн. Мына ошо адам сураган нерсени бербейт дагы, бирок анын ордуна башка нерсени берип коет Аллах Таала өзү. Эгерде алмаштырып башка нерсеге ал, эми мен бул жакта кандай болушу мүмкүн? Адам айтат да, мен сураган нерсени бербейт, бирок мага алмаштырып берип коет. Бул кандайча? Мен өзүм каалаган нерсени бербей атпайбы десе? Биз айтабыз да, жок, Аллах Таала жакшы билет биз үчүн эмне жакшы экендигин. Бизди жараткан Аллах Таала ал жакшыраак билет биз үчүн эмне пайдалуураак экенин. Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва асан такрау шай'ун ва хува хайрун лакум." Мүмкүн силерге бир нерсе жакпайт, ал нерсе силерге пайдалуу, ал нерсе силерге жакшылык. "Ва асан тухиббу шай'ун ва хува шаррун лакум." Мүмкүн силер бир нерсени жакшы көрөрсүңөр, жана ал нерседе силерге зыяндык бар, ал нерседе силерге зыян бар. "Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун" дейт. Аллах Таала билет, а силер болсо билбейсиңер дейт. Мына мүмкүн ушундай болушу мүмкүн да. Бир нерсени биз жакшы көрүп жатабыз, бир нерсе бизге жагып жатат, бирок ошол нерседе бизге кайра тескерисинче зыян болуп калышы мүмкүн. Мына ошол себептен мына бул жакта айтылып жатат да, үчүнчүсүндө эмне дейт? Адам сураган нерсени Аллах Таала бербей, анын ордуна башка нерсе менен алмаштырып берип коюшу мүмкүн. Анткени өзү сураган нерседе мүмкүн ал адам үчүн зыян бардыр. Эгерде бул дагы болбосо, мисалы адамга сураган нерсесин Аллах Таала ошол замат бербесе, же кечириктирип да бербесе, же алмаштырып да бербесе, төртүнчү мындай болушу мүмкүн. Аллах Таала ошо сураган нерсесин дуасынын ордуна ал нерсесин бербей, анын ордуна башка бир балейден тосуп коюшу мүмкүн. Дуасына жооп берген катары сурап жаткан нерсесинин ордуна Аллах Таала ошол адамдан бир балейни тосуп коюшу мүмкүн. Бир кыйынчылыкты алып коюшу мүмкүн. Эгерде бул төрт нерсе да болбосо, анда акыркы бул дүйнөдө бербей, анда кыяматка калтырып коюшу мүмкүн. Мына адам Аллах Таалага дуа менен кайрылган болсо, Аллах Таала убада бербөдү, мен сөзсүз жооп беремин деп. Сөзсүз жооп берем деген мына бул дүйнөдө ушул төрт боло турган нерсе болбой кала турган болсо, мисалы ошол замат бербесе, кечиктирип бербесе, же алмаштырып бербесе, же бир балейни тоспосо, эмне болот? Аркы дүйнөгө калтырып коюшу мүмкүн эң акыркында. Аркы дүйнөгө калтырып койгондо, мына бул жакта адам билиш керек да. Эгерде биздин дуабызга жоопту Аллах Таала аркы дүйнөгө калтыра турган болсо, ошол дүйнөдөгү алган сыйлыгыбыз бул дүйнөдө алган сыйлыктарыбыздын баарысынан артык, баарысынан жакшы. Демек эмне экен биз билишибиз керек? Аллах Таала убада берген, ким эгерде Аллах Таалага дуа менен кайрыла турган болсо, Аллах Таала сөзсүз жооп берет. Сөзсүз жооп берет. Мүмкүн ошол замат берет, же болбосо кечиктирип берет, же болбосо анын ордуна башка нерсени алмаштырып берет, же болбосо ошол дуасы аркылуу бир балейни тосуп коюшу мүмкүн ал аркылуу, же болбосо кыяматка калтырып коет. Кыяматка калтырып, кыяматта чоң өтө улуу сыйлык даярдап койгон болот. Мына ушул тууралуу мына Амирул Муминин, момундардын падышасы Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айткан сөзү бар. Ал айтат: "Инни ла ахмилу хаммал ижаба, валакин хаммад дуа." Мен дуага жооп тууралуу, мисалы дуага Аллах Тааланын жооп бергендиги тууралуу мен ойлонбойм дейт, ал тууралуу кабатырланбайм деп. Бирок мен дуа кылып атамбы же дуа кылган жокмун деп ойлоном дейт да. Fa iza ulhimtu du'a fa inal ijabata ma'ahu. Эгерде мен
мени Аллах Таала дубага багыттаган болсо, анда бул менен сөзсүз эле ал менен бирге жооп дагы болот дейт. Бул Умардын сөзү, мына кандай түшүнсөк болот, айтып жатат да. Мен сураган дуаларыма дейт, мен жооп тууралуу ойлонбоймун дейт. Аллах Таала мен дуама качан жооп берет деп мен ойлонбоймун дейт. Мен дуа кылып атамбы же дуа кылган жокмун, мен ошол тууралуу ойлоном дейт. Анткени эгерде мен дуа кылып аткан болсом, сөзсүз эле жооп болот дейт. Сөзсүз жооп болот дейт. Мына биз дагы ушундай болушубуз керек да, мына Умардай болушубуз керек. Мына биз дуа кылып атабызбы же дуа кылган жокпузбу, ушул тууралуу ойлонушубуз керек. Ал эми анткени эмнеге? Анткени эгерде биз дуа кылган болсок, сөзсүз Аллах Таала жооп берет. Сөзсүз Аллах Таала жооп берет.